Хусейн Эсенкожоев 1920 жылы 20 майда Ички Булаң айылында азыркы Жетегүз районунда туулган. Молдо баласы. Эрте жашынан жетим калып, байкесинин колунда өскөн. Орто мектепти 17 жашында бүтүрүп, ошол эле жылы күзүндө Кыргызстан мамлекеттик педагогикалык институтка келип кирет. Хусейн институттун акыркы курсунда окуп жатканда Алматыдагы офицерлерди даярдоочу согуш мектебине жиберилип, мектептин кыска мөөнөттө бүтүрүп чыгып, офицердик наам менен фронтко аттанып, Москва алдындагы катуу сагылашта 20дан жаңы ашкан кезинде курман болот. Эсенкожоев өзүнүн чыгармачылык өмүрүндө саякатчы бала, үчүнчү шаар, Родинанын уулу жана башка балдарга арнаган илимий, фантастикалык кызыктуу чыгармаларды жазган. Ал ырларды, поэмаларды, очерктерди, фельетондорду жазган, көбү бүтпөй калган. Эсенкожоевдин котормосу менен Пушкиндин, Лермонтовдун, Маяковскийдин бир нече ырлары кыргыз тилинде чыккан. Кыргыз адабиятынын тарыхында Эсенкожоев кыргыз балдар адабиятынын негиз салуучуларынын бири болгон.